Биз кайыпка ыйман келтиребиз. Периштелерди көргөн эч ким жок. Пайгамбар көргөн, пайгамбарлар көргөн, кээ бир сахабалар көргөн. Бирок биз көрбөсөк да периштелерге ыйман келтиребиз. Адамды хадистерде келгендей, адамды 20 периште кооруп жүрөт. Күндүз 10 периште, кечинде 10 периште. Сен уктаганда ошол көзүңдү, кулагыңды, мурдуңду сактаган периште кетип калса, чымын курт-пурт кирип кетет экен да. Демек ошол ар кандай жандык ошол сенин кулак башыңан кирип кетпеш үчүн коргоп жүргөн ошол периште экен. Периште сени коргоп турса, ит деле сага үрбөйт экен. Периште качан таштап кеткенде Алланын өкүмү менен, буйругу менен. Анан ит сага үрөткөн, жылан сага атака коет экен да. Ошондуктан бул жинге ыйман келтирүү, периштеге ыйман келтирүү бул биздин милдетибиз. Эгерде Куранда жиндин бар экендиги туурасында айтылып атса, хадистерде айтылып атса, эгерде кимде-ким жинге ишенбей турган болчу болсо, анда ал адам мусулманчылык рамкадан чыгып кетиши коркунуч бар.